Ошол кездерде айыл аймакта атайын таштандыларды чыгаруу ишканасы, аларды жайгаштыруу полигондору жок болуп, биз үчүн аябай чоң бир көйгөй болгон. Биз Бүргөндү достук эки айыл өкмөт биргеликте Швейцария өлкөсү каржыланган жергиликтүү деңгээлде калкка кызмат көрсөтүү долбоорунун алкагында достук тазалык ишканасын уюштурдук, мыйзамдуу жолго түшүрдүк. Камераны бул жерден карап отурганда деле, карабай турган убакта деле эгер кыймыл боло турган болсо, анда кабарлоо келет. Долбоордун алкагында атайын ошол полигонду куруу жана анын иш кагаздарын бүтүрүү үчүн атайын грант акча бөлүнгөн. Экологический паспорттарын алыш үчүн дагы грант акча каралган. Буну атайын жеке жактар кылгандыгы үчүн акча каражатын мыйзамдуу иштетүү процедурасы менен барып, биз мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыя бердик. Полигон коргон болгон. Ал жерге биз долбоордун алкагында 4 гектар 60 соток жерде коргон жасадык. Ал жерге КПБ, инвентар, имараттарды салдык, дезинфекционный ванналарды курдук. Бүгүнкү күндө келишимдер 2022 жылдан баштап түзүлүп баштаган. Атайын кос субъекттер менен жалпы калктын арасында келишимдер түзүлүп, бүгүнкү күндө жакшы жылдан жылга көбөйүү болуп жатат. Андан сырткары айыл өкмөтү тарабынан 52 жаранга социалдык жардам катарында жарым төлөмүн жарандар өздөрү төлөйт, жарымын айыл өкмөт тарабынан төлөп беришет. Азыркы убакта ушу өкмөтүбүз менен элдин ортосунда тыгыз байланыштабыз. Договор, кадимкидей договор менен кол коюп, убагында төгөбүз, биз да төлөмдү убагында төксөк, мусорду да убагында алып кетет. Тазалык жакшы. Мурун тазалык боюнча өтө кыйналчу элек, каяка апарсак экен деп, топтоп алып каяка апарып төгүп келсек экен деп кыйналчу элек.